Коомдук биринчи каналдын көрүүчүлөрү ар кандай багыттагы көйгөйлүү маселелери менен биздин элдик репортер программабыз менен активдүү бөлүшүүдө. Көрүүчүлөр тартып жиберген фото жана видео материалдар эфирден көрсөтүлүп эле тим болбой, алардын арасында оң тарапка чечилгендер дагы аз эмес. Бул тууралуу биз бүгүн апта жыйынтыгын чыгарган берүүбүздө сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы 20 мүнөт аралыгында сиздер менен мен Мерим Сырдыбаева болом. Өтүп бараткан апта ичинде көрүүчүлөр арасында көп талкуу жараткан маселе бул Борбор калаадагы номер 3 балдар ооруканасындагы санитардык абал болду десек жаңылышпайбыз. Шаар тургуну аталган ооруканада санитардык абал начар экенин айтып, оорукананын кулак-мурун бөлүмүндөгү палаталарды таракан каптап жатат деп коңгуроо каккан видеосу менен бөлүшкөн. Анын айтымында кыбыраган бул курт-кумурскалардын саны караңгы болгондо дагы 2-3 эсеге көбөйөт. Автор мындай антисанитардык абалга көзөмөл кылган жан барбы деп нааразы. На 3-чү детский больница, лор отделение, таракандар жүрөт. Азыр жашты көзгөндө кетип калышты, абдан көп экен таракандар. Санэпидемстанция аякты карап жатат. Тилекке каршы мындай кырдаал номер 3 балдар ооруканасында алгачкы жолу болуп жаткан жок. Аталган мекеме өзүнүн курт-кумурскалары менен бир нече жылдардан бери белгилүү. Ооруканада орун алган антисанитардык абалга чара көрүүнү өтүнүп, бейтаптар биздин программага буга чейин дагы бир эмес 2 жолу кайрылган. Акыркы билдирүү ушул жылдын жай мезгилинде келген болчу. Анда биз ал кайрылуу боюнча оорукананын ал учурдагы башкы дарыгери Талант Өмүрбеков менен байланышканыбызда курт-кумурскалар атайын адистер тарабынан химиялык заттар менен жок кылынып жатканын билдирген болчу. Бирок тажрыйба көрсөткөндөй, ал иштер эч кандай натыйжа берген эмес. Мындан улам эмне себептен оорукана курт-кумурскалардан арыла албай жатат? Деги эле аларды түп тамыры менен жок кылса болобу? Ал үчүн эмне кылуу керек деген суроолордун алкагында номер 3 балдар ооруканасынын башкы дарыгери Гүлнара Жанабилова, санэпидем көзөмөл кызматынын алдын алуу дезинфекциялоо бөлүмүнүн башчысы Гүлзат Талайбекова жана коммуналдык бөлүмүнүн санитардык дарыгери Гүлмира Баракова менен түз эфирде маек курганбыз. Анда маектен үзүндүгө көз салабыз. Эми оорукана сиз өзүңүз баарыңар билесиңер, мындай маалыматты бергенбиз мурун. 1964 жылдан баштап Эски имарат. Эски имарат. Абдан эле эски. Анын жертөлөдөгү трубалар билесиңер абдан мындай начар абалда. Аны деген аз болсо дагы ар жылы каражат бөлүнүп, ошол трубаларды оштуруп атабыз да. Мына ошо 2 айдын ичинде 16 метр трубаны алмаштырдык. Эми мен бул мындай ушу видеону көргөндө өзүм бардым отделенияларга. Чын эле өзүм барганда жок болду да. Күндүз жок экен. Күндүз жок экен. Мен жанагы балдар менен жаткан ата энелер менен сүйлөшсөм, айтат, күндүз жок болот. Анан кийин кандай нааразычылыгыңар бар? Же кенже медайымдар жуубай атабы десе, жок, жууп атышат. Бирок жанагы өздөрү алып келген тамактар деле бар. Күндүз карап турабыз да, кечинде ушу тамактарды алып келгенде калтырып коюшат экен да. Мен өзүм деле палаталарга кирип айттым да, ушу өзүңөр тамак жегенден кийин тазалап коюш керек эле деп. Эми андай дагы сөз болду. Бирок андан эмес, конечно, биз өзүбүздүн жана айтып атпаймынбы, 1964 жылдан баштап иштеп аткан оорукана эми мүмкүндүр ошо трубаларда отурушат да. Мына ал трубалар отопление бергенде эле ошо жактан чыгышыптыр чын эле. Эми ата энеси айтып атат да, ошо энден чыкты бир палатадан деп. Анан бир палатада бир жана столовыйда тамак ичип аткан жерден көрүптүр. Эми бул видеону өзүңөр көрдүңөр.
мен айтпайм, что башка жактан тартылган деп айта албайм да. Негизи бул көйгөй 3-чү ооруканада, балдар ооруканасында баягы кече же бүгүн жаралган көйгөй эмес да, чынын айтканда. Көп жылдан бери эле ушул баягы санитардык абалына наразычылык айтылып келет да. Айтсаңыздар, бул маселени чечүү жолдорун караштырып атасыздарбы? Мисалы үчүн баягы убактылуу эле баягы курт кумурскаларды дарылап жок кылуу менен эле алексиздерби, же болбосо кандайдыр бир дагы бир чечкиндүү жолдору? Жок, бир жылдын ичинде бир жолу таракан барбы же жокпу санитардык дезинфекция, дератизация кылынат. Санэпидемстанция менен бизде договор бар. Ушу июнь айында, 14 июнда полный жанагы зданияны, бизде 2 здание бар да, бир хирургический, бир соматический корпус. Бир корпустан бүт балдарды көчүрүп туруп дезинфекция кылганбыз. Совместно с ЦГСН менен. Эми андан кийин болгондо эле эмес болчу да. Бир жылда бир жолу ушундай иш кылгандан кийин жок болуп калат да. Канча убакытка жетет ошол? Эми ушу бир жылга жетет, бир жылдын ичинде. Бир жылга жетпей эле 2-3 жолу маалымат чыгып атпайбы ушу таракан каптады? Ошого да биз өзүбүз деле эми көрдүк да. Билесизби, биз деген 4 жыл мурун ошол таракандар чыкпай атат деп мен өзүм башкы дарыгердин орун басары болуп иштечүмүн. Анан кийин жок, бул болбой атат деп биз деген специалистти чакырганбыз да. Чакырганда ошондо айткан, специальный бир средство бар деген. Ошолор полностью 10 жылга кетирет деп айткан да бизге. Андан кийин ошону дагы биз колдонгонбуз. Андан ары күндө мына заведующий отделениялар өз даже народный средства менен колдонобуз. Жанагы жумуртканын жана сарысы менен, борный кислота менен даже бүт жана шелдерге эметебиз да, коюп чыгабыз да. Машинка деген, анан кийин гелдерди деле алып атабыз. Бир сиз ойлогоңуз, бир жолу эле дератизация, дезинфекция кылып коюп эле отура беребиз деп. Жок, күндө генеральный уборка болот, текущий уборка деген болот. Анын баарын карап атабыз. Бир күндө канча жол жуулат оорукананын? Машинка, мен айтам, ушул ошондой эме тартип барбы ушул баягы бир күндө 2 жолу же 3 жолу жууп туруш керек деген? Текущий уборка бар, график менен каралып атат. Баягы хлор кошуп, химиялык заттарды Жок, кошуп. хлор деген болбойт азыр. Балдар жаткан ооруканада хлор содержащий, который испаряет, атайын бир химиялык заттар барбы мындай? Ошол баягы курт кумурскаларды өлтүрүп, ошо айтып атпаймынбы? Биз даже гель менен майлуу жанагындай тамак аш түшүп калса, ошонун изин калтырбай баягы курт кумурскаларды аны баарын карап чакырат атат да. Бизде деген инфекционный контроль бар, специалист бар. Күндө карап чыгат. Бир күндүн ичинде 3-4 жолу обход кылабыз. Андан сырткары заведующий отделение менен старший медсестра карап турат. Графиктери бүт бары эми тим эле идеалдык эмес, конечно, но тем не менее просто старые покрытие жана балким ошол идеалдуу жасалбаган үчүн ушундай кемчиликтер болуп кайта эле ошол да, мен ошону айтып кетейин деп аткам да. Министерство здравоохранения, мэрия казыр абдан жардам берип атат. Фонд обязательного медицинского страхования. Мына 18-19 жылдын ичинде эми бизге каражат беришти өстөрү кылып атышат, капитальный ремонт кылып атышат, капитальный. 25 жылдын ичинде бир да капитальный ремонт жок болчу. Ошон үчүн эме мамлекетке деле рахмат деп айталы. Бүгүнкү күндө биринчи этаж соматический корпус, фонд обязательного медицинского страхования полный капитальный ремонт кылып беришти. Ал деген уже жакшы нерсе да. Мэрия казыр деген экинчи этажды хирургический корпус полностью бүтүрүп атышат. Мына 2-3 күндүн ичинде ачылат алар, 2 отделение. Ошон үчүн казыр скученность болуп эле возможно. Азыркы учурда абал кайсыл бөлүмдөрдө оор? Ушу таракандар кайсыл бөлүмдөрдөн чыгып атат? Ушу биз баарыбыз мындай инспекторский өзүбүз кылдык. Анан кийин 2 отделениядан таптык өзүбүз. Мына түн ичинде дагы эме заместительдерди сурандым. Өздөрү келишти, эме светтерди включать этип карашты. Эми ошо лордон табылды, чын эле. Кулак мурун бөлүмүндө. И дагы бир отделенияда бир аз бар экен, бир экөө чыкты. Эми аны деген бүт эметтик, азырынча каражат бөлүп туруп, ошо специальное средство алдык.
эми аны деген билбейм да, эми азыр Гүлмират мен 100% 100% бүт барын Гүлзат жоготобуз Талайбековна, деген айта айтсаңыз, албайбыз. мына сиздерге ошо ооруканалардан атайын өтүнүчтөр келип түшөт да. Ушундай бизде ушундай кырдаал жаралды, келип жок кылып карап тазалап бергиле деп. Кандай каражаттарды колдоносуздар? Эмне себептен мына ушул 3-чү ооруканадагы жүргүзүлгөн иштер натыйжа бербей жатат? Биз бул 3-чү оорукананы жай мезгилинде бүт полностью обработка кылып чыкканбыз. Биздин жүргүзгөн иштерден кийин оорукана тараптан бизге эч бир арыз түшкөн эмес. Сиздерден кийин таракандар кайра өлбөй калыптыр же дагы жүрөт деп антип эч бир андай арыз болгон эмес. Бир жолу келип жасап кеттиңиздер, болду, кайта барган жоксуз? Жок, негизи бир жолудан таракандын баары жок кылыш болбойт да. 2 жолу, 3 жолу кылыш керек. Бул болсо бюджеттин организация болгондуктан булардын каражаттары жок. Кайра эле ошончо сумманы төлөп бергенгечи. Анан ошон үчүн хотя бы вот биз май айында бүт лечебный учрежденияга биздин шаарда санитарное предписание таратканбыз. В целях профилактики сиздер деген хотя бы бир жолу ушундай мероприятие кылышыңыздар керек депчи. Анан деген ар бир лечебный учреждениядан бизге заявление түшүп турат да, главный врач директорданчы. Бизде деген май айында, бизде июнь айында обработка кылыңыздар депчи. Же ремонтка жабылганда бизди кылыңыздар. Конечно, бар бизде 1, 2, 3, 4 учреждение биз жабыла албайбыз, биз кыла албайбыз дегендерчи. Алар өзүнүн каражаты менен өздөрү ушу гель менен бирдеме кылып обработка кылышат. Биз катары айтсаңыз, ушул химиялык заттардын жардамы менен эски имарат болобу же жаңы имарат болобу, ошол курт кумурскаларды жок кылса болобу, арылса болобу толугу менен? Жок кылса болот, бирок бир эле жолкудан арылбайт аларчы толугу менен. Кайталаш керек, процедура жасалыш керек. Жасалыш керек. Андан кийин дагы биз чачып кетебиз. Чачкандан кийин 1 сутка, 2 суткадан кийин анан булар кайра ишке кирсе болот да, потому что запах аябай болот. Зыяны бар. Анан в целях профилактики дагы ежеквартально биз болсо без запаха да кылып туралы деп предложение кылабыз организацияларгачы. Бирок алар деген каражатыбыз жок деп аны кыла алышпайт. Гүлмират Токтобековна, сиз мына ушул санэпидем көзөмөл кызматында ушул мекемелердин санитардык абалын текшерген бөлүмдө иштейсиз. Айтсаңыз, ушул санитардык врач катары, дарыгер катары ушул мекемелердин санитардык абалына бир айда канча жолу барып көз салып турасыз? Бишкек шаарынын санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунда Бишкек шаарында жайгашкан дарыгерлердин, больницалардын, ооруканалардын, төрөт үйлөрүнүн баарынын учету бар бизде. Ошол учет боюнча жылдын башында биз план түзөбүз. Ар бир айга ошол стационарларды, поликлиникаларды, төрөт үйлөрүн киргизип, ошолорду равномерно бөлүштүрүп, анан ошол боюнча плановый текшерүү жасап турабыз. Хирургический стационарларда бир жылда 2 жолу жасалат. Первая половина года, экинчи жылдын бөлүмүндө жасалат. Ушул мисалы үчүн ушундай баягы гигиенага, санитардык талаптарга жооп бербеген абал түзүлбөш үчүн баягы мекемеде канча жолу полдор, канча жолу жуулушу керек, кандай баягы химиялык заттар болобу же микробдорду өлтүрө турган майларды, баягы майда чүйдө таштандыларды жок кыла турган кандайдыр бир каражаттар колдонулушу керекпи? Колдонулушу керек. Биз плановый текшерүүгө барганда, план менен текшерүүгө барганда, жалгыз эле отделение коммунальный гигиена барбайт. Врач эпидемиолог, санитардык дарыгер, булар тамак аш берилишет да, булар балдар тамак ичишет, ал жерде жаткан ооруканадагылар. Ошол үчүн гигиена питаниянын дарыгерлери, промышленный отдел бар бизде, гигиена труда деген. Ал жерден дарыгерлер болуп барыбыз чогулуп алып, дагы бак лабораториябыз алып алып туруп, барып сразу сымып алып. Тартип сиздердин талабыңыздар боюнча мекемелерде, баягы ооруканаларда көбүнчөсүн ооруканаларда алалы, канча жолу жуулуп тазаланып туруш керек? Азыр айтам, ошол текшерүүгө барган учурда биз баардыгын текшеребиз. Санитардык техникалык абалынан баштап, санитардык абалына чейин текшерүү жүргүзүлөт. Бул жерде ооруканалар, бул жерде генеральный уборка бир жумада бир жолу жасалышы керек. Ал график түзүлөт, ар бир отделениеде, ар бир палатанын процедура жасалган перевязочный кабинеттердин баарын тең графиктери бар. Ошол график боюнча обязательно с применением моющих и дезинфицирующих средств, экөө кошулган средства менен генеральный уборка жасалып турат. Генеральный уборка кылып аткан учурда ошол помещениеби, палатабы же кабинеттерби, ошонун ичиндеги жайгашкан мебелдерди
жылдырып ортого жылдырып, анан эң биринчиде потолоктон баштап стена менен ылдый көздөй уборка жасалып с применением это дезинфицирующих средств. Анан полду баарын заливать этип, атайын экспозицияны выдерживать этип, кабинетти калтырып коюп кетип, анан кийин келип, анан калган ушул аткарылат а? Аткарылат. График менен. Гүлнара Аскарбековна, сиз ушуларды өзүңүз текшересизби? Ушинтип именно ушу баягы талаптар боюнча тазалоо иштери жүргүзүлүп атабы? Же балким жөн эле сыйпалап кетип калышат? Жок, сыйпалап кетишпейт. Бизде график бар. График боюнча комиссия менен алынат ал. Бүгүн мен мынау палатаны генеральный уборка кылдым дегенден кийин специалист инфекционный контроль бар да бизде. Келип туруп өзүнүн бир индикатору бар. Индикатор мындай печать деген болот да. Ошону коюп кетет. Коюп кеткенден кийин кайра карайт ошону. Кайсы жери жуулбай калды, эмне кылды деген. Ал контроль постоянный болот. Бир күндүн ичинде эмес, например, бир айда бир жолу эмес. Күндө генеральный уборка болуп аткан жерди бүт баарын эметет. Тазалыкты карайт. Барыбызга белгилүү болгондой, курт кумурскалар, тамак аш калдыктары көп болгон, тазалык сакталбаган. Башкача айтканда, кир жерде пайда болушат. Номер 3 балдар ооруканасынын башкы дарыгери Гүлнара Жанабилова ооруканада санитардык эрежелердин бардыгы так сакталарын, тазалоо иштери бекитилген тартип боюнча жүргүзүлөт деп ишендирүүдө. Ошол эле учурда санэпидем көзөмөл кызматынын коммуналдык бөлүмүнүн санитардык дарыгери Гүлмира Баракова дал ушул номер 3 балдар ооруканасында жазында пландык текшерүү жүргүзүлүп, анын кээ бир бөлүмдөрүндө санитардык техникалык абал начар экени аныкталып, текшерүүнүн жыйынтыгы менен мекеме жетекчилигине эскертүү берилгенин билдирди. Берүүбүздү улантабыз, өлкө тургундарын түйшөлткөн маселелердин дагы бири бул жол маселеси. Ысык Көл облусунун Жети-Үгүз районунун Бозбешик айылынын жашоочулары айылга барган жол начар абалда экенин айтып, жолго асфальт төшөп берүүнү өтүнүп кайрылышкан. Жашоочунун айтымында жолдун бети кадимкели шыйпырды элестеттирет. Мындай жол менен каттаган унаалардын тетиктери бат эле жарактан чыгып, айдоочулар 2 күндүн биринде унаа оңдотуп чарчады дейт автор. Элдин мындай нааразычылыгы боюнча биз район жетекчиси Марат Раматовго кайрылганыбызда, ал аталган жолдун жалпы чакырымы 16 километр экенин айтып, жолдо баштан аяк асфальт төшөп салууга каражат тартыш болуп жатканын билдирди. Анын айтымында аталган жолго этабы менен асфальт салынат. Туура бул жол жалпысынан Көлжекке чейин 16 километр болсо керек эле. Жыл сайын мындай маселе болуп атат. Эгерде өркөт район болуп атса, жалпысынан 120 километр эле асфальт алып атат. Эгерде бөлбөй келсек, ашып кетсе 3 километрден ар бир районго. Бирок биз ошол 3 километр райондук борлоолорго, андан тышкары ошол 3 километр. Быйылкыга мына буга чейин дагы 1 километр Бозбешиктен бери карай Оргочорду көздөй. Буга чейин Оргочордон баштап Бозбешикти көздөй 1 километр асфальт алган. Быйыл дагы по-моему былтыр 1 километр бүттү. Бул маселе мына жетишпей атабыз да. Мамлекеттик бюджеттен катышчу жол, бул мамлекеттик деңгээлдеги жол да, бул ички жол эмес. Анан албетте бул оорчулук болуп атат да, 16 километрди бир жылда асфальтташ бул оор болуп атат. Быйылкыга 1 километр ошол Бозбешиктен башталып 1 километр асфальтталды. Жалпысынан жерде дагы туристтик объект бар, бул жол мындай стратегический да болуп калат, туризм багытында дагы. Албетте оорураак, жыл сайын аракет кылып атабыз ошол бир жок дегенде 1 километрден асфальттообуз. Чүй облусунун Аламүдүн районунун тургундары болсо жолчулардын ишине нааразы. Жал, Башкара суу, Байтик айылдарына барган жолдо жыртык тешиктерди жамоо иштери башталып, жумушчулар жолдун көрүнгөн жерин минтип казгылап салган бойдон кайтып келишкен эмес. Арадан 2 ай өтсө дагы жолчулардан кабар жок деп тасманын автору нааразы. Биз бул маселе боюнча дароо районду тейлеген номер 1 жол тейлөө мекемесинин башчысы Рыспек Бариев менен байланышып маалымат алдык. Ал жолдо 50 чарчы метр жер бүткөрүлбөй калганын айтып, күн жылып асфальт бетон завод иштесе эле ремонт иштери бүткөрүлөт деп убада кылды. Ал жолдорду бүтүп калганбыз, аягында бир 50 квадрат метрде калган да. Ана погода бушулуп кетип, асфальт бетонный завод иштебей атат, асфальт чыкпай атат. Азыр бүгүн эле күн ачылбады. Бир 2 күн погода нормальный болуп кармалып тура турган болсо, где-то бир 50 квадрат метрде аяк калган бүтүрөбүз. Жалпысынан ушу 2 айдан бери канча чакырым жол ушундай
оңдоп түзөлдү? Баланча чакырымды айта албайм, 10 чакырымдан ашык жазады. Негизи эми жайында жазалган да. Азыр контрольный жазалып аткан, ошол жактын жолу өзү негизи начар болчу. Жазалып аягына чыкканы калганда погода бузулуп кетип, асфальт бетонный завод иштебей атат да, азыр асфальт чыкпай даярдап койгонбуз. Где-то 4-5 күн ичинде погода ушундай кичине плюсовой болуп кала турган болчу, аягына чыгарып койсо ошо менен бүтөт аяктын жолу. Азыр эми элдин баары жанагындай болуп атпайбы, кичине суукта жасасак дагы сапар тема болуп калды дейт. Ошо кичине жер калганда анча бир 50 метрдей жер. Ошо аягына чыккан, ошол эки жерде азыр бул погоданын плюсовой кармалганын күтүп атабыз. Ал эми Ордо калаадагы Ала Тоо конушунун тургундары темир жол кызматынын пайдаланууга кызыктар. Темир жол дал ушул конушту аралап өтөт. Эгер Кыргыз темир жол ишканасы конуштун аймагында перрон куруп бере турган болсо, жашоочулар шаарга, шаардан тышына, ал турсун коңшу Казакстанга дагы поезд менен бара алышат. Муну жакшы түшүнгөн жашоочулар Кыргыз темир жол ишканасынын жетекчилигинен перрон салып берүүнү суранууда. Элдин бул өтүнүчү боюнча биз ишканага кайрылганыбызда иш азыр каралууда деген жагымдуу маалыматы менен бөлүштү. Ишкананын басма сөз кызматынын жетекчиси Эркин Кайымовдун айтымында азыркы тапта тиешелүү кызматтарга перрон салуунун мүмкүнчүлүктөрүн карап чыгуу тапшырмасы берилди. Бирок ал айрым жашоочулар ойлогондой бир айдын ичинде ишке аша турган иш эмес. Бул маселе бир аз чыдамкайлыкты талап кылат. Биринчиден темир жолдун боюна атайын жер участогу тандалып, бөлүнүп берилиш керек. Андан кийин биздин техникалык саясат деген башкармалык бар, ошол башкармалык ошол долбоорун иштеп чыгат дагы, анан ал жерде жумуштар жүрүш керек да, тосмо коюлуш керек, устумдар турулуш керек, чатырлар жабылыш керек, анан чатырдын алдында атайын отургучтар болуш керек. Жердин үстүн катмарына темир бетон же атайын баягы таман таш деп койбойбузбу, брусчатка, ошолорду жайгаштырыш керек. Андан соң ал жерге атайын темир жолдун белгилерин, жүргүнчүлөр үчүн белгилерди коюш керек, жол коопсуздугун, темир жол коопсуздугун сакташ үчүн. Ошондон кийин гана перрон даяр болуп, анан ишке берилет да. Эми бул маселелерди чечүү боюнча биздин жетекчилик, темир жол ишканасынын жетекчилиги тийиштүү бөлүмдөргө тапшырмаларды берди. Негизинен бул маселени чечсе болот. Азыр ушул боюнча иштер жүрүп жатат. Албетте биздин ошол жол чарбасы боюнча өзүнчө бөлүмүбүз бар, техникалык саясат боюнча бөлүмүбүз бар. Алар ошол каржы маселесин ким аткарат, кандай аткарылат, анан мөөнөттөрүн азыр иштеп атат. Келечекте бул маселе буюрса чечилет деп айтсак болот. Чүй облусунун Жайыл районунун Алексеевка айылынын тургундары болсо биздин элдик репортер программабызга ыраазычылыгын билдирген, видеосун тартып бөлүшкөн. Эсиңиздерде болсо керек, мындан 2 апта мурун аталган айылдын Киев көчөсүнүн жашоочулары таза суу агып келген түтүктөр жарылып, көчөнү суу каптап, жол жараксыз абалга кептелгенин айтып кайрылган болчу. Биздин чыгармачыл топ бул маселени дароо район жетекчилигине, айыл өкмөт башчыга жеткирип, түтүктөр ошол замат оңдолгон эле. Жайыл районунун Жайыл айылмагына караштуу Алексеевка айылынын Киевская көчөсүнүн жашоочуларынын атынан бизге арыз келип түшкөн. Ушу Киевская көчөсүндө суу түтүк жарылып, жолдун баарын каптап жаткан. Бүгүнкү күндө 31 октябрь 2019 жылы муниципалдык таза аймак ишканасынын жумушчулар менен келип, толугу менен суу түтүгү жасалды. Бул түтүк эскилине жеткен экен. Киевская 17 үйүнө караштуу водопровод экен. Көрүүчү кече жакында эле тартып бөлүшкөн видеого көз чаптыра турган болсок, баягы суу каптап, унаалар өтө албай эзилип калган жол азыр атайын техника менен тегизделип, оңдолуп жатыптыр. Элдик репортерга чоң рахмат айтамын. Бүгүн дем алыш күнгө карабай жолду тегиздеп, оңдоп, баягы Жайыл районунун Алексеевка айылынын Киевский көчөсүн ушундай болуп оңдоп атат. Элдик репортердин жардамы менен.
Берүүбүздүн соңунда жакшы жаңылык менен бөлүшүп кетели. Бир эле Кыргызстанды эмес, дүйнө рыногун багындырууга белсенген баткен өрүгү менен алектенген ишкерлер ийгилик жаратууда десек болот. Америка Кошмо Штаттарында жашаган биздин көрүүчүбүз АКШнын жогорку макамдагы штаттарынын биринде дүкөндө сатылып жаткан баткенден даярдалган өрүк кагын көрүп жөн өтүп кете алган эмес. Ишкерлерде мындай ийгилигине сыймыктанганын ачыктаган мекендешибиз кыргыз өрүгү дүйнөнү багындырууда деп кубанганын жашырбайт. Fresh Farms деген Иллинойдогу чоң продукт саткан магазинде бар жок бар. Анан дагы бир кызык нерсе. Өрүк какты көрдүңөрбү? Өрүк как sugar dried apricot state. Арашан деген екен. Производствоны карайбыз. Manufactured in Kyrgyz Republic, Batken region дейт. Алтын аймак деген компаниядан. Баткендиктер шакам еттү, Баткендиктердин өрүгү Америкага, Иллиной штатында сатылып атат супермаркетте. Өлкөбүздө чечилбеген көйгөйлөр азайып, мына ушундай жагымдуу жаңылыктар көп боло берсин деген тилек менен апта жыйынтыгын чыгарган берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.